Салам достор, Sport Making каналының көрүүчүлөрү. Sport Live берүүсүндө бүгүн биз жоон билек булчуңду кандай кылып бат аралыкта чыгаруу, шаар жергесинде болобу же айыл жергесинде айырмасы жок. Биз үй шартында кандай оңой жол менен көргөзүп беребиз. Биздин каналга катталганды унутпагыла, лайк басканды унутпагыла. Кимде ким комментарий таштаган болсо, суроолор болсо, биз кийинки берүүбүздө жооп бергенге дайым даярбыз. Биз берүүбүздү баштайбыз. Ана эмесе кеттик. 25 килограмм, 30 жана 40 килограммдык салмактар турат. Биз азыр биринчи 25 килограммдык салмак менен баштайбыз. Мисалы, мынакей колубузду алабыз. Өзүнүн бөлүктөрү бар, мынакей сызык. Өзүнүн туура кармай турган ыкмасы. Бул жерде 25 килограмм салмак бар. 25 килограмм. Мынакей түз кармаш керек, мына түз. Колубузду алдыраак чыгарабыз. Алдыга чыгарып, өйдө көздөй көтөрөбүз. Ушул эле моментте жайыраак түшүргөнгө аракет жасашыбыз керек. Туура дем алуу ыкмасы. Мисалы, муну өйдө көтөргөндө демди чыгарабыз. Түшүп келатканда жайыраак дем алабыз. Бул көнүгүүнү жасап атканда негизи жеңил вес менен жасаш керек, жеңил салмак менен. Жаңы келген машыгуучуларыбыз болсо, бул жерден оор вестерди, оор салмактарды алып алып эле баягы туура эмес жасай беришет. Мисалы, күчкө салып, белинин кыймылы менен биргеликте, же болбосо ийинин жардамы менен өйдө көтөрүп жасашат. Ыкмасы мына туура ыкмасы мындай болот. Түз кармап алып, азыраак вес менен мынакей түз, белибиз түз турат. Эң башкысы кол эле иштеш керек. Подход деп айтмакчыбыз. Экинчи салмакта бул жерде 30 килограммдык вес турат. Азыр менен дагы 10дон 2 жолу кайталайбыз. Бул көнүгүүнү жасаганда мынакей булчуңдун ички бөлүгү жакшы иштейт. Тоголок болуп абдан чоң базовый упражнениянын бири. Аябай атышат, бул жерден аябай эле атышат. Туура жасаган болсоңор. Ошол эле момент, мисалы, оорураак вестерге чейин иштейбиз. Себеби эмнеге жеңил вестер менен кайталай берген болсок, бул мышцабыз болсо жакшы кооз болуп, же болбосо чоң болуп чыга албайт. Анткени колдун мышцасы болсо булчуңдары аябай чоң вестерге муктаж, дайыма эмес, бирок кайсы бир убактарда өзүнүн сезип кыла турган убагы келет. Оорураак салмактар менен жасай турган. Ошол убактарда бериш керек. Мисалы, азыр биз андан кийинки эң чоң салмагыбыз менен беребиз. Эң акыркы салмак бул жерде азыр 40 килограмм турат. 40 килограммды алып, жыйынтыктоочу подходду жасайбыз азыр. Абдан мынакей чоң болуп чыга баштады уже. Дайыма эле оор вестер менен да иштей бербеш керек. Бул дагы бир чоң жаракаттарды алып келет. Үзүлүп кетиши мүмкүн. Бул основной группа мышцанын суставтары деп коет. Мисалы, кемирчектер, тарамыштарыбыз аябай жука жана эме болот, баягы көтөрө албайт оор вестерди. Үзүлүп кетиши ыктымал. Андыктан кылдаттык менен жасагыла. Кылдаттык менен өзүнүн ыгы менен жасаш керек. Ошондо кооз жана мондо болуп аябай жакшы чыгат да. Биздин биринчи көрсөтүүбүздө болгон көнүгүүлөрдөн кийинки суроолор болгон экен. Бул жакта суроо калтырыптыр. Нурбек Танатаров кантип вес кошсо болот дейт. Нурбек жана башка баягы көрүүчүлөргө деле айтмакчыбыз. Вести кошуунун эң жөнөкөй жолдору бар. Алар болсо биздин өзүбүздүн үйдөгүлө өзүбүзгө ылайыкташылган тамак ашты туура же ыкмасында болот.
Алар кандай болот? Биз бир күнгө 4 же 5 мал тамакты жегенге аракет жасашыбыз керек. Анткени эмнеге дегенде бул спортто баягы 70% тамак үстүндө болот. Күнүмдүк жашообузда убактыбызды бул жерде баягы тамак жеп өткөрүүгө туура келет да. Ар бир 3 саат сайын тамак жеш керек. Ошондой эле кандай тамактар жеш керек? Мисалы арыгыраак жигит болсоңор, арыгыраак болуп аткан болсоңор, силерге көбүнчө жумуртканы, эттен жасалган тамактар жана ошондой эле балыктан жасалган тамактарды көбүрөөк сунуштайбыз. Анткени бул тамактар жегенде силер өзүңөрдү мисалы мышцаңар өсөт. Ал эми көп учурларда туура эмес тамактанып дагы вес кошуп алгандар бар. Алар ашыкча майларды топтоп алышат. Алар кандай убакта болот? Алар болсо ошо камыр тамакты көбүрөөк жеген учурларда, майлуу тамактарды, куурулган тамактарды жеп алганда ошо ашыкча вес кошуп алышат. Бул туура вес кошуу ыкмасы болсо, жана мен айтып өткөнүм эле баягы балыктан, жумурткадан, тооктун этинен жана эттен жасалган тамактар болуп эсептелинет. Бул жерде азыр кайрадан эле колдун сырткы бөлүгүнө иштеген жатабыз. Мисалы азыр жасагандан кийин түшүндүрмө берип өтөйүн. Бул жерден жасап атканда дагы жайра туура жасаш керек. Көптөр мисалы мондай кылып жасашы ыктымал, мондай кылып. Көптөр эле ушундай кылышат. Бул баягы туура эмес болуп эсептелинет. Бул жасап аткан учурда кылдаттык менен жасаш керек. Жайра. Азыр бурчуңдун бул сырткы бөлүгү иштейт, могу бөлүгү. Мындай өзүбүзгө чыканагыбызды такап алып туруп, мынакей. Жайдан жасаш керек, мынакей. Сырткы бөлүгү жакшы иштеп атат ошондо. Бул жерде азыр 40 килограммдан 80 килограмм болот. Бул жерде эң максималдуу весибиз колго жасай турган. Азыр кийинки көнүгүүбүз болсо, ушул колубуздун абдан бир кооз болуп чыгышына дагы бир жардамга келе турган көнүгүүлөрдүн бири, мисалы качан түйгөндө, бул жерге дагы бир еще бөлүктүк пайда болот, мисалы мына бийиктик пайда болот да дагы. Мына карагыла. Мындай түз болгондо дагы еще бийиктик пайда болот. Ал эми футболка же көйнөк кийип жүргөн болсоңор, ушул жер өтө жагымдуу болот да силерге, чыныгы жигиттерге. Азыр эми ушул көнүгүүнү көргөзүп беребиз. Кандай болуп жасалышын. Жайра кой бересиңер. Бул жерге чейин. Эң өйдөңкү бөлүгү ушул жерге чейин болот. Түшүп келатканда дем алабыз. Өйдөгө чыгарганда демди чыгарабыз. Менимче бардык эле жигиттерге кол жасаган, төш жасаган жагат болсо керек. Бизге да ошол жагат. Эң жакшы көрүп жасаганы көнүгүүлөрүбүздүн бири ушул. Ал эми ушул көнүгүүнү жасагандан кийин моундай тоголок пайда болгондо көп жигиттер мына суроо берет да, сиз байке колуңузга синтол сай болдуңуз дейт. Синтолу жок эле, мынакей жөнөкөй эле таш нерсе. Синтол сайганда бул башкача бир форма чыгып кетет. Бул жөнөкөй эле форма. Чыныгы баатырдын колу. Тамаша. Бул көнүгүүнү биз 4 ирет кайталайбыз. Ондон 4 жолу кайталасаңыздар абдан кооз болуп чыгат.
Мынакей достор, сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болдум. Биз өзүбүздүн билгенибизди сиз менен бөлүшкөнгө дайыма даярбыз. Биздин каналга катталганды унутпагыла, ой пикириңерди калтыргыла. Спорт Мейкиндеги каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта жана ден соолукта болуңуздар.